Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын башчысы Жапаров Акылбек Рүстембековичтин протоколдук тапшырмасы менен аткарып жатат. Бул протоколдук тапшырманын негизинде уюштуруу комитети түзүлгөн, ошондой эле комплекстүү пландардын иш чарасы иштелип чыккан. Анда мен сиздерди ошол 31 көз карандысынын 31 жылдыгына арналган маданий спортту агартуучулук, өнүктүрүүчүлүк иш чараларынын тизмеги боюнча тааныштырып өтөйм. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы 31 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилөө Кыргыз Республикасынын бардык ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүндө 7 облуста, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарынын мэрияларында белгиленет. Ал эми Бишкек шаарында жана Кыргыз Республикасынын негизги иш чарасы болуп, Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү өткөрүү пландаштырылды. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Кыргыздын дагы бир белгилүү баатыры, Кыргыздын мамлекеттүүлүгүн түптөөдө өзүнүн тарыхта изин калтырган Байтик Канай уулунун 200 жылдыгын Чүй облусунда белгилөө боюнча юбилейлик иш чараларга тизмегине бекитилген болчу. Ошондуктан Чүй облусунда өткөрүү тандалып алынды уюштуруу тобу тарабынан. Анткени билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич ар бир аткарылып жаткан иш чара сөзсүз максаттуу жана жыйынтыктуу болсун деген тапшырмасы бар. Ошондуктан пландаштырылган маданий иш чаралар жөн эле өткөрүлбөстөн инфраструктураны, инфратүзүмдү оңдоо, ошол жерде бир эле күндүк иш чара менен акча каражаттары чачылып кетпестен ошол жерде кала турган жыйынтыктуу иш чаралар болсун деген тапшырма болчу. Мына ошондуктан 2022 жылы өткөрүлө турган биздин негизги майрамыбыз Чүй облусунун Маламүдүн районундагы Чуңкуржак жайлоосунда өткөрүлөт. Бул 31 жылдыкка арналган иш чаралар бир эле күнгө 31 күнгөгө белгиленген жок, 25 августтан башталат. Мен атай кетсем, өзүңүздөр билесиздер, жыл сайын өткөрүлө турган кыргыз акындарынын айтышы бул жылы дагы белгиленди. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 31 жылдыгына жана Кыргыз эл акыны Замирбек Үсөнбаевдин 70 жылдыгын жогорку деңгээлде белгилөө үчүн эл аралык 15 кыргыз казак айтышы башталат. Алар 22 август күнү тандалып алынды. Манас театрында 8 казак акыны менен 8 кыргыз акыны белгилүү акындарынын таймашы өтөт. Финалдык жолугушуу 30 жана 31 августта Кыргыз улуттук Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясында саат 7-де өтөт. Ал эми Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу Көкбөрү боюнча Нарын облусунда белгиленди. Нарын облусунда 25 августта башталат тандоо турлары. Ал эми финалдык оюндар 30 жана 31 августунда өткөрүлөт. Жалпы байге фондусу 2 миллион сом акча каралган. Ал эми кыргыз казак эл аралык акындар айтышына байге фондусу 3 миллион сом каралды. Казактар тарабынан дагы азыр сунуштар түштү. Көкбөрү оюнуна 20 команда катышат бир тур менен. Ал ошол Нарын облусунда 30-31 августта белгиленет. Ал эми мындан сырткары дагы кыргыз улуттук оюндары өткөрүлөт. 15 жакын кыргыз улуттук оюндарынын түрлөрү 25 августтан башталат. Ал эми 30 август күнү өзүңүздөр билесиздер, азыр социалдык тармактардан дагы жарнамалары берилип жатат. Бул Дөлөн Өмүрзаков атындагы спорт ордосунда биздин Бишкек шаарынын жаштары үчүн, спорт сүйүүчүлөр үчүн, футбол оюнун сүйүүчүлөрү үчүн Кыргыз Республикасынын курама командасы, футбол курама командасы жана Россия Федерациясынан футбол легендалары чакырылып жатат. Бул аябай кызыктуу оюн өткөрүлөт. Ошондуктан дагы биз ушул шарттан пайдаланып футбол сүйүүчүлөрдү чакырып кетет элек. Ал эми футбол лигасы Кыргыз Республикасынан чыккан белгилүү эстрада тобу группа 312 чакырылып жатат. Алардын катышуусу менен ошондой эле ата мекендик белгилүү Мирбек Атабеков сыяктуу эстрада жылдыздардын катышуусу менен өткөрүлмөкчү. 31 август күнү дагы бир катар иш чаралар белгиленген.
31 август күнү эрте менен саат 10-до Чуңкурчак жайлоосунда Аламедин районунда Кыргыз Республикасынын желегин көтөрүү желегинин ачылышы менен башталат. Ал эми саат 10:30 Чуңкурчак жайлоосунда этно айыл түзүлгөн. Бул майрамга бир эле Чүй облусу же болбосо Маданият министрлиги эмес, Кыргыз Республикасынын 7 облусу жана Бишкек Ош шаарынын мэрияларынын уюштуруу жана чыгармачылык топторунун катышуусунда өтөт. Ал жерде чоң этно айыл түзүлдү. Ошол этно айылда ата журтум Кыргызстан аттуу майрамдык ушуну көрсөтүү программа уюштурулган. 11-де борбордук сахнада биздин конокторубуз келет. 1000ге жакын адам Кыргызстандын 7 аймагынан чакырылды. Ардагерлерибиз бардык тармактан өзүн Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошкон ардагерлер жана бардык тармактын учурда иштеп жаткан өкүлдөрү жана жаштар чакырылды. Бул борбордук сахнада Кыргыз Республикасынын көз карандысынын 31 жылдыгына жана Байтик Канай уулунун 200 жылдыгына арналган 1,5 сааттык маданий салтанат өткөрүлөт жана расмий программа белгиленген. Расмий программа бүтөрү менен 12:30 ат чабыш саат 10-до башталат, Байтик айылынан башталып. Ошол ат чабыштын финалдык туру жана жеңүүчүлөргө байгелерди тапшыруу 12:30 белгиленди. Өзүңүздөр билесиздер, Байтик Канай уулунун тарыхын изилдегенде ал жерде биздин этнографтар, тарыхчылар тарабынан дагы китептерге жазылган болчу. Ошол Байтик Канай уулу улуттук спортко, улуттук оюндарга, ат оюндарына катуу көңүл бөлгөн, белгилүү даңыз алуу ат чабыштарын өткөргөн экен. Ошондуктан биз дагы 31 жыл ичинде жакшы көңүлгө коюлбай келе жаткан ат чабыш улуттук оюнун кайрадан калыбына келтирип, мурда Кыргызда элинде кандай ойнолгон болсо, ошону биздин калыстар тобу жана адистер тарабынан иштелип чыгып, учурда өткөрүлмөкчү. Ат чабыш Байтик айылында башталат, каттоо саат 8-де, ал эми старт саат 10-до берилет. 1 саатка созулган бул 31 жылга карата 31 чакырымды түзгөн жана татаал бийиктиктерди камтыган ат чабыш оюну финалы 11-ге ошол Чуңкурчак айылына күтүлөт. Байге фондусу бул жерге 1-орунга өзүңүздөр билесиздер, бул да социалдык тармактардан берилип жатат жарнамалар. Батир коюлду. Ал эми 2-орунга 500 000 сом, 3-орунга 300 000 сом, 2-орунга 200 000 сом, 4-орунга 100 000 сом жана 9-орунга чейин 50 000 сомдон акча каражаттары байге фондусунан каралды. Ал эми саат 1-ден саат 5-ке чейин, кечки 5-ке чейин ынтымак кароо сынагы белгиленген болчу. 1 айдан бери жерлерде катуу даярдыктар көрүлүп жатат. Бул ынтымак фестивалы Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин билесиздер 4 указы чыккан. Инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү жана дени сак жашоосу, улуттук нарктуулук, маданий жана тарыхый мурастарды сактоо, ошондой эле Манас Эметей Сейтек 3 илтигин өнүктүрүү, илимий жактан изилдөө боюнча указдарын аткаруу максатында ушул ынтымак фестивалы уюштурулду. Ынтымак фестивалынын байге фондусуна да 1,5 миллион сом акча каралды. Ал 7 багыт боюнча өткөрүлөт. 7 облустан ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн келген жана Бишкек Ош шаарынын мэрияларынан келген бүтүндөй катышууну каалаган бардык жарандар катыша алат буга. Ал ушул кыргыз улуттук каада салттары, кыргыздын улуттук бийи, кыргыздын улуттук кийимдери, гүл азык, кыргыздын улуттук тамак аштары, ошондой эле боз үйдө бат тигүү жана боз үйдүн жасалгасатуу 7 багыт менен таймаш жүрөт. Таймашты белгилөө үчүн калыстар тобу да белгиленген. 9 адамдан турган калыстар тобу ошол күнү 5 саат бою кароо сынакты белгилейт. Мындан сырткары саат 6-дан баштап гала концерт башталат борбордук сахнада жана ошол ынтымак фестивалынын жеңүүчүлөрү, спорт оюндарынын жеңүүчүлөрү дагы ошол жерде байгесин алат. Бул жылдагыдан өзгөчө өтүп жаткан майрамда биз жогорудагы 4 указды иш жүзүнө аткаруу максатында ошол улуттук оюндар белгиленген.
Бул улуттук оюндар көптөн бери мамлекеттик деңгээлде чоң масштабда өткөрүлө элек болчу. Жерлердин баарында өткөрүлөт биринчи турлары, а бирок финалдык турлары ушул Чуңкурчак жайлоосунда негизги иш-чарабызда өтмөкчү. Мен белгилеп кете турган болсом, Эреңишке 400 000 сом акча каралды, Аргамакка 450 000 сом каралды. Салбурун оюн ойнотулат, 7-9 аймактан келген бүтүндөй ушул Салбурун улуттук оюндарды өркүндөтүү максатында 7 тур боюнча өтөт. Бүркүт салуу, далба, тайган жарыш, тайган сынак, жаатуу, табак атуу жана атчан жаатуу. Жалпы байге фондусу бул 695 000 сом акча каражаты каралды. Мындан сырткары дагы Кыргызга дайыма Кыргыздын улуттук оюнун биз эл аралык деңгээлге көтөрөбүз деп жүрөбүз, билесиздер. Ошол оюндарда жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча даярдыктар көрүлүп жатат. Ал кыргыз күрөшү. Кыргыз күрөшүнө дагы 200 000 сом байге фондусу каралды. Ошондой эле ордо 300 000 сом акча каралып жатат. Мына ушундай 31 августка каралган биздин майрамдык иш-чарабыздын жыйынтыгы Бишкек шаарында, Борбордук аянтта, Ала Тоо аянтында саат 7-де, кечки саат 7-де башталат. Ал 2 саатка созулган эл аралык жана чет элдик жана биздин ата мекендик эстрада ырчыларынан түзүлгөн чоң масштабдагы концерттик программа өтөт. Ал биздин салют менен коштолот. Ошондой эле жалпы элдик сейилдөө үчүн дагы ошол күнү эртеден кечке чейин Бишкек шаарында жалпы шарттар түзүлгөн. Өзүңүздөр көргөндөй 2022 жылы пландаштырылган иш-чаралардын бардыгы Кыргыз Республикасында жашаган бардык жарандардын жаш курактары үчүн, алардын каалоолору үчүн бир көркөм эстетикалык канааттануусуна ылайык кылып туруп пландаштырылды. Учурдан пайдаланып, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ушул баарыңыздардан суранып кетет элек. Ар бир ушул программага биздин каалоочу жарандардын баарынын катышып бериши үчүн маалыматтарды бериңиздер. По приказу министра личный состав Министерства внутренних дел с 30 августа по 1 сентября будет переведен на усиленный вариант несения службы и будут нести службы в усиленном режиме. То есть это касается не только города Бишкек, но и на всей территории Кыргызской Республики. Начальники территориальных подразделений обеспечат общественную безопасность. С переходом на усиленный вариант несения службы личный состав будет проводить оперативно-профилактические мероприятия под наименованием «Правопорядок», куда будут входить все рейдовые мероприятия, начиная по обеспечению дорожной безопасности, завершая нашими детьми, то есть уже подготовка к школе и мероприятия в общем. На эти мероприятия личный состав задействован максимально, произведены расчеты, то есть министром внутренних дел проведено совещание инструктивное по проведению инструктажей с личным составом, о вежливом обращении с гражданами, обеспечении безопасности полностью и общественного порядка. На данное мероприятие только по городу Бишкек задействовано около 2000 сотрудников, которые будут нести патрулирование. На территории Чуйской области планируется проведение оперативно-профилактических мероприятий с максимальным задействованием личного состава, которые будут проводить все необходимые мероприятия по обеспечению общественного порядка и соблюдению безопасности граждан. В части, касающейся, детальные планы разработаны на местах, то есть, как вы уже сказали, мой коллега сказал, что это мероприятия будут проводиться на всей территории республики. На местах составлены соответствующие детальные планы и будут обеспечиваться безопасность. В части, касающейся дорожной безопасности, я думаю, мой коллега ответит. И еще хотелось бы, чтобы те люди, которые гости будут прибывать на данные мероприятия, чтобы они принимали меры, тоже помогали нам по обеспечению общественного порядка. То есть каким способом? Это соблюдение правил, которые будут выставлять организаторы проведения, не опаздывать на мероприятия, потому что все-таки обеспечивает большое скопление людей, и мы должны быть бдительными, помогать нам
смотреть, чтобы подозрительных предметов не было оставлено на местах проведения, чтобы смотрели за своими детьми, не оставляли без присмотра, потому что, вы знаете, если это будет на природе, то в любом случае это рядом течет речка или же горные такие, скажем, склонности, где могут произойти несчастные случаи. Поэтому во избежание таких ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Тем более приносить и проносить с собой запрещенные предметы. Некоторые думают, что если у него есть разрешение на ношение там каких-либо оружия, и можно прийти этим в места большого скопления людей. Такие предметы будут изыматься, поэтому во избежание недопониманий просим всех прибывающих гостей, приглашенных, чтобы они с собой не приносили запрещенные предметы. Ну, это я вкратце сказал. И не опаздывать. И еще большая просьба, чтобы не оставляли автотранспорт, не бросали его по дороге, потому что если они бросят этот автотранспорт по дороге, сзади ехавшие водители просто-напросто встанут в пробку. Об этом, я думаю, еще скажет вот наш руководитель дорожной безопасности. Аталган иш-чаранын жүрүшүндө жол коопсуздугун камсыздоо максатында ички жол кыймылынын коопсуздугун башкармалыгы өздүк курамында бардык областтарда күчөтүлгөн кызматты өтөйт. Аталган иш-чарада жол коопсуздугун камсыздоо максатында жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ар бир өтүүчү ошол иш-чаранын жолдордун кароо менен кандай кемчиликтер болсо, ошол кемчиликтерди оңдоо түздөө иштери боюнча тиешелүү жол тейлөө ишканаларына билдирмелер берилди. Азыркы убакта толук кандуу өтүүчү иш-чарадагы жолдордун баары көзөмөлгө алынган. Андан тышкары бул иш-чарага жол кыймыл кызматкерлеринин жалпы кызматтык 165 кызматкер кызматта, ошондой эле 30 кызматтык автоунаа менен, андан тышкары жетекчи курам биз өзүбүз да кызматта катышабыз. Унааларды туш келди жерге токтош үчүн жалпы жол кыймыл кызматкерлери тарабынан 11 унаа токтогучу жай каралган. Андан тышкары 10 жакын эвакуаторлор тартылды. Бул себеп дегенде жолдун ар кандай жолдор ыштап кеткен автоунааларды ошол жактан жүктөп жолду ачуу максатында. Ошол менен бирге 30-августта кечки саат 6-тан баштап Чүйө болосуна Чуңкурчак жайлоосунда жүк ташуучу унааларды кирүүсүн чектөө киргизилет. Андан тышкары ошо калтырылган жолдун жээгине кароосуз калтырган жолдогу автоунаалардын баарын эвакуатор менен сыртка чыгарылат, жол тазаланат. Ошо өткөрүлгөн иш-чараны маанилүүлүгүнө байланыштуу жол кыймыл кызматкерлери тарабынан коопсуздук башкармалыгы тарабынан Чүйө областынын тургундарына жана конокторуна өтүп жаткан иш-чаралардын түшүнүү менен мамиле жасоону, жолдо жүрүү эрежелерин жана маданиятты сактоону, унаа каражаттарын жол боюнда кароосуз калтырбоону жана башка жолдо катышуучуларга ыңгайсыз шарттар түзүү боюнча чакырып кетебиз. Бардык жолдо жүрүү эрежелерин сактап, биздин жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөгө биздин кызматкерлер толук кандуу даяр. Мен да кошумча айта кетсем, урматтуу пресс-конференциянын катышуучулары, жогоруда эки коллегам белгилеп кетти, коопсуздук боюнча чараларды жана туткундардын жараткоолдорун чегип чыккан байланыштарда белгилеп кетилдилер. Жалпысынан 31-августта Ала Мөдүн районунда өтө турган Чуңкурчак жайлоосунда өтө турган иш-чарага чыгармачыл топтун өзүнөн эле 700-га жакын адам катышат маданий иш-чараны өткөрүүгө. Ошондой эле 7 облустан 2 чоң шаардан келген, мындан сырткары дагы биздин кароо сынактын катышуучулар келет. Ал эми көрө турган эл 10 миңге жакын адамды күтүп жатабыз. Ошондой эле бүт каалоочу бүгүнкү жаңылыктардан көрүп жаткан Бишкек шаарынын конокторун жана жашоочулардын баарынан суранып кетет элек. Эртең менен расмий иш-чара саат 10-до башталат. 10-го чейин 1 саат калганда эгер бара тургандар болсо, эртелеп барып, ошол жерде 8 чоң аянтча түзүлгөн. Маданий аянтчаларда аябай чоң иш-чаралар өтөт. Ошондой эле биздин спорт оюндары үчүн дагы чоң аянтчалар түзүлгөн. Спорт оюндарын көрүүчүлөр да кызыккандардын баары алдын ала барып саат
сегизден 8:30 эң акыркысы 9га чейин сиздер ошол жерде жайгашып калышыңыздар керек. Анткени билесиздер, жол узак, Чуңкурчак жайлоосуна жеткенге чейин тыгын, автоунаалардын тыгыны болбошу керек. Анан дагы бир өтүнүчүбүз, жогорку деңгээлде ички маданиятты сактоо менен жана маданий жүрүм турумубузду дагы чет элден келген конокторго жакшы көрсөтүш үчүн баардык шарт чаралар саламаттык сактоо кызматкерлери тарабынан, биздин коргоо министрлиги тарабынан, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, ички иштер министрлиги тарабынан жана башка министрликтер тарабынан бүтүндөй кызматкерлердин катышуусу менен уюштурулуп жатат. Суранып кетет элек, ар бир коюлган ошол жердеги талаптарды жакшы сактап берсеңиздер, сиздердин эс алууңуздар үчүн, маданий эс алууңуздар үчүн толук жакшы шарттар түзүлгөн. Атай кетсек, ошол жердеги биринчи коюлган талап, биздин өкмөт башчыбыз тарабынан коюлган талап, жайлоонун өзүнүн куралуулугун сактоо. Ошондуктан дагы авто машиналардын баарынын кирүүсүнө тыюу салынган. Атайын Чүй облусу тарабынан ошол маршруткалар уюштурулган. Шаардын чыга беришине машиналарыңыздарды коюп, ошол жерде маршруткаларга чыгышыңыздарды биз суранып кетет элек. Ал эми атайын уруксат берилген автомашиналар чыкканда дагы ал жерде автостоянкалар уюштурулган. Ошол автостоянкага коюп, жөө басканыңыздарга ал жерде атайын ат арабалар, ошондой эле бүт ыңгайлуу шарттар түзүлгөн, келип кетүү жолдору. Мындан башка дагы инфраструктура 1 айдан бери катуу жасалып жатат. Жолдордон сырткары дааратканалар курулуп жатат, ал жерде чоң сахналар курулуп атат, атайын отура турган жерлер. Бирок бул чоң жайлоо болгон үчүн биз суранат элек, ушундай коз жайлообузду, кыргыздын жакшынакай жерин өзүндөй сактап, өзүндөй ошол чоң салтанат өткөндөн кийин табигый түрдө кайра кетишибиз керек. Казуу, бузуу, кайсы бир нерсе чөптү жуулууга да бүт баарына тыюу салынган. Ошондуктан ал жерге атайын көрүүчүлөр үчүн дагы шырдактар салынат. Ошол жерлердин баарын жакшынакай колдонуп бүткөндөн кийин баарыбыздардан суранып кетет элек, ушул чогуу ынтымакта аркасынан тазалап, анан иш чараны жакшы жыйынтыктасак деген. Рахмат. Чоң рахмат. Коллеги, будут вопросы? Сиз айтып кетпедиңиз, ушул логистика боюнча чынында эле элдердин саны көп болуп, тыгын болбош үчүн логистика уюштурулат. Ошол дарегин айтып коесуздарбы? Калоочулар болсо кайсы жерге барышы керек, саат канчада алып кетет ал жерден? Жана кишинин санын көрүүчүлөрдү 10 миңге чукулдап атабыз деп. Андан ашып кеткен болуп калса деген варианттар каралуулубу? Ооба. Эң туура суроо берип жатасыз. Ушул уюштуруу тобу тарабынан күн сайын жыйындар өткөрүлүп жатат. Ал жалпы логистиканы биздин Кыргыз Республикасынын президентинин уюштуруу бөлүмү тарабынан, администрациясынын уюштуруу бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт. Биз кошумча Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын пресса кызматы тарабынан бүт социалдык түйүндөргө кайсыл байланыш телефонуна кимге кайрылуусу боюнча кошумча маалыматтар берилет. Ошол негизги эле айтып кете турганыбыз, саат 9га чейин жайлоодо болуп калыш керек. Эртең менен чыгып жайлоодо болуш керек. Ошондон суранып кетет элек, биздин ички иштер кызматкерлери тарабынан, коргоо министрлиги тарабынан дагы баардык коопсуздук шарттары түзүлгөн. Бүтүндөй жетекчилерге маалыматтар берилген. Ошол жердеги уюштуруу тобу атайын белгилер менен жүрөт. Ошол уюштуруу тобунун баарына кайрылса болот. Бирок жалпы ошол телефон номерлер дагы берилет. Сиз айткандай байланыш номерлер. Логистика боюнча баардык калуучулар кайрылса болот.